Ибуфенден бересиңер, нанач берип коесуңар, бир күн, 2 күн илет андан коркпо болот. 2,5 жаштагы Наристе кептөр оорусуна каршы эмдөө алып жатат. Анын апасы Бегимай Курманбекова кызы төрүлгөн күндөн тарта бардык эмдөөлөрдү өз убагында аларын белгилейт. Плановый осмотрга жана 2 айдык эмдөөсүн алып келдик. Балабызга 2,5 ай болду. 2 эмдөөнү алдык. Эмдөөнүн зарылчылыктары азыркы учурда көптөгөн оорулар чыгып атат. Ошол ооруларды алдын алуу үчүн биз эмдөөнү алабыз. Бардык эмдөөлөрдү алууга аракет кылабыз убагынан калтырбай. Нарын облустук үй бүлөлүк медициналык борборунун номер 5 дарыгерлер тобунда 1 жаштан 6 жашка чейинки 491 бала каттоодо турат. Ушул жылдын алгачкы 6 айында булардын 1 жашка чейинки балдардын 42% эмдөөдөн өткөн, 1 жаштагы балдардын 27,7%, 2 жаштагылардын 43%, ал эми 6 жаштагылардын 43% эмделиптир. Бала төрүлгөн күндөн тартып эле иммундук системасын коргоо үчүн белгилүү эмдөөлөрдү алышы керек. Нарын шаары жана Нарын району боюнча эмдөө байма-бай эле жүргүзүлүп келет, бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө ошо эмдөөдөн баш тарткандын саны өсүүдө. Былтыркыга салыштырмалуу бир аз өсүш берди. Азыр Нарын шаарында жана Нарын районунда экөөнү бириктиргенде 92 учур катталып атат. Мунун көбүнчөсүн ала келсек, ошо диний көз караштар менен жүргөн энеталардын балдары болот да. Ошондуктан бүгүн ошо Нарын облустук үй бүлөлүк медицина борборунда атайын билим берүү тармагы, Казиап жана өзүбүздүн медицина кызматкерлери тарабынан биргеликте ошо атайын тегерек стол уюштурулат. Катталган 97 учурдун ичинен лабораториялык жактан тастыкталганы. Эмдөө тууралуу ар кандай чындыкка коошпогон маалыматтарга ишенбөөгө чакырат. Дарыгерлер коркунучтуу ооруларга эмделбей калуу кооптуу. Ал эми вакциналардын сакталышы боюнча дагы коркуунун кереги жок. Алар атайын эрежелерди бекем сактоо менен атайын шартта сакталат. Эми саламаттыкты сактоо министрлигинин атайын буйругунун негизинде 1 жаштан 5 жашка чейинки эмделбеген бөбөктөр үчүн атайын эмдөө мөөнөтү түзүлмөкчү. Бизде ар кандай дозада вакцина бар. Бул 1 дозалык бир эле балага сайылат. Андан кийин бул 5 дозалык вакцина, бул 5 балага сайылат. Бул вакциналардын өзүнүн политикасы бар да, ачылгандан кийин канча убакыт сактайбыз, ошолор боюнча мисалы үчүн могу 10 дозалык вакциналар биз 14 күнгө чейин сактаганга немебиз, уруксат бар да. Биз числосун жазып коебуз, кайсы күнү ачылды, кайсы саатта ачылды деп туруп 14 күн сактайбыз. Дарыгерлер ата-энелердин маалымдуулугун арттырып, эмдөөгө болгон ишенимин күчөтүүнүн аракетин көрүшүүдө. Наргиза Жумадил кызы, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары.